Бул Салинас өрөөнү. Калифорниянын айыл чарба керемети. Бул аймак климаттык шарттары жана жерлеринин чүмдүүлүгү менен дүйнөгө белгилүү. Салинас дүйнөнүн салатынын борбору деп таанылса да, кулпунай өндүрүүдө да алдыңкы орунду ээлейт. Бул өрөөндөгү дыйкандардын эмгеги дүйнөнүн ар бир бурчуна сапаттуу кулпунай жеткирүүгө шарт түзөт. Салинас өзгөчө климатка ээ аймак. Тынч океандын туманы талааларды нымдуулук менен камсыз кылат. Күндүзгү жумшак температура өсүү шарттарын жакшыртып, бул аймакта айрыкча кулпунай өстүрүүгө ылайыктуулугун аныктайт. Дал ушул жерде өстүрүлгөн кулпунай АКШ жана башка өлкөлөрдүн базарларында чоң суроо талапка ээ. Салинас өрөөнүндө фермерликти алдыңкы технологиялар менен айкалыштырып, ийгиликке жетишкен инсан Игнасио Мендоса. Ал үй бүлөсү менен бирге жер иштетет жана бул аймактын эң мыкты фермерлеринин бири катары таанылган. Гектар 100 гектардан көбүрөөк жер экен. Мунун ичинде 220 акры ошо именно өстүрүп аткан зонасы экен да. То есть 206 жалпы, ичинде 220сы өстүрүп аткан. Бул айтат, бул чоң көрүнгөнү менен бул үй бүлөлүк бизнес дейт. Атасы менен апасы биякта иштет экен. Бул өзү дагы апасы тигил жакта азыр контроль качества кылыптыр. Барып ошо терип атканда дагы өзү карап көрүп турат экен. Атасы тигил жерде экен. Ошол анан бул корпорация эмес, бул үй бүлөлүк эле бизнес дейт да. Биякта ошол 100 гектарга жакын, 100 гектардан ашыкча жери бар экен. Жалпы айтып кеткенде, азыр жашыл зона болуп турган, бул азыркы учурда өстүрүп аткан, анан тетиякта карасаңар, жабылганы болуп аткан. 3 жума мурун эле жерди даярдаптыр да. Жалпы бул жакта 2 сортту өстүрүшөт экен. Бияк Кабрила, бул жагы болсо Монтерей сорттору. Игнасио өзүнүн талааларын башкарууда жогорку деңгээлдеги агрономиялык билимин жана тажрыйбасын колдонуп келет. Калифорния штатынын Фресно шаарындагы мамлекеттик университеттин бүтүрүүчүсү. Ал өсүмдүк илимдери жана өсүмдүктөрдүн ден соолугу боюнча адис. Игнасио бизге өзүнүн жеке талаасын кыдыртып, кулпунай өстүрүү процессин кадам сайын түшүндүрүп берди. Биз барган учурда мөмөлөрдүн акыркылары терилип, базарга сатылып жаткан экен. Бул трипсти тартып алат экен өзүнөчү. Трипс и жана арыларды, эмелерди биякка тартат экен. Анан бирок трипс тиякта жүргөнүн ордуна лучше трипстерге биякта жакшыраак шарт түзүп берип коебуз дейт да. Ловушка сыяктуу. Мына бүт жерде трипс бар дейт. If the thrips eat it, they rasp it, so they do this. Like that. Жок, бул трипс эмес, мына трипс. Are they western flower? Yes. Мына трипс. Сладкий элисум деген сорт гүл экен да, sweet элисум деген. Sweet alyssum. And then this is calendula. Календула. Бул календула. Бул календула болсо мондай клоп сыяктуурду жучокторду өзүнө эмете алат экен, тартып алат экен. Эгер бул жок болсо, бул дальше тиякка жеп кете бермек дейт да. Биз аябай мындай шүгүрчүлүктү айткан адамдарбыз дейт да. Анткени биз баарына ыраазыбыз, ошол Кудайга ушунун баарын бизге жасап бергени үчүн, биздин жумушчуларга ыраазыбыз. Жалпы бул бүт баарына ыраазы болгондуктан, анан ушул азыр негизи ушул учурда оор дейт. Эмени түшүмдү алыш, уже сезон бүтүп калган. Бул эң жакшы сапат эмес, бирок ошондо дагы сезон бүтүп баратса дагы биз жакшыраак сапатты бергенге аракет кылабыз. Анткени биз көп бул өстүрүп атканда жакшы эмелерди берип, жер семирткичтерди берип, сугарып, жакшы караган үчүн биз азыркыга чейин ушундай жакшы сапаттагы клубниканы өстүргөнгө аракет кылып атабыз дейт да. Аябай кызыл эмес, кичине мындай жашылыраак, агыраак боло тургандарды көрүп атасыңар дейт да. Анткени суук болуп атат акыркы күндөрү дейт. Жакшы суроону берди дейт. Эмне үчүн биякта 2, башка жактарда 4 эметип атат дейт. Бул региондо сезон аябай узак болот экен, узун болот экен. Ошол үчүн буларды 2 эле отурушат экен да. Анткени буларда мындай көбүрөөк кененирээк болуп өсүп, ушул жактан максимум түшүм алганга аракет кылат дейт. Бул коробка $8 сатчу экен, бир коробканы.
Анан азыр болсо бул 20-25 долларга сатылып атыптыр да, бул азыркы учурдачы, анткени аз экен. Till December. Till December. Till December. Бул ушул жыл бир жыл мурун отургузган экен, ушул өсүмдүктөрдү декабрга чейин түшүм алат экен. Анан азыр болсо ноябрдын жана айтып кеткендей арендалар көбүнчөлөрдүкү 1 же 15 ноябрда бүткөн үчүн көп чарбалар токтотуп коет экен, ошолдо баа өсүп кетет экен да. Ошол периодко чейин бир жана коробкасы 8 доллардан сатылып атса, азыр болсо 20-25 долларга сатылып атыптыр. Сезон көп массовый болуп атканда килограммы где-то 2 доллар экен. Азыр болсо почти рынокто көп жерлерде жок болгон үчүн мунун баасы где-то 5 доллар, 6 доллар килограмм болуп. 2023 жылы эле Салинас аймагынан экспортталган кулпунай АКШ экономикасына 1,5 миллиард доллар киреше алып келген. Кулпунай бул жерде фермерлер үчүн жашоо булагы гана эмес, айыл чарбанын негизги киреше булагы болуп саналат. Салинас өрөөнү айыл чарбанын мүмкүнчүлүктөрүн жана келечегин көрсөткөн аймак. Игнасио Мендоса сыяктуу дыйкандардын эмгеги бизге инновациялар менен мүмкүнчүлүктөрдү айкалыштыруунун чыныгы үлгүсүн көрсөтүп турат. Глинистый почвада үстүнө коебуз дейт. Песчаныйда бул 4-5 сантиметр ылдыйраак коебуз дейт. Here to here. That's Okay. how you measure the But bed. ultimately, these beds are 130 like сантиметр 48 экен да, to 132 52, сантиметр экен. Бул ортосунан бул ортосуна чейин And then 130 from сантиметр. Plant to plant, from plant to plant, Yeah. I'm one of the people that grow the furthest. I grow 18 inches. 18 inches. 18. Okay, yeah, Mercy Every- talked about Everybody talks about, everybody go, like other people, Monterey. like other people go smaller, right? Which at the beginning, you Yeah. get a lot. Yeah. But then at the end, it's a mess. Yeah. Yeah. It's too much So the density. density is Өсүмдүктүн 18. ортосунан болсо 45 сантиметр Once again, калтырат экен. what you want to see is small plants Yeah. with good fruit, you know, especially like fruit pushing and then crowns breaking still, and then you still got young fruit, and then still, and they already went through here, so this is what they actually left behind. Leftovers. They already passed that way, so. Бул жерде ошол өсүмдүктүн жалбырактары аз эле болуш керек, көбүрөөк вегетативный эмес, генеративныйга аракет кылышыңар керек. And then it's Понедельник, четверг сайын тере беришет экен да. So twice a week. twice a week, every week for Every 7, week. 8. Азыркы эле жаңы эле биринчи жолу көрүп атам. Бул вентиляторлорду колдонуп экен. Ошол акарицид жана пестицидтерди колдонбош үчүн бул жана зыянкечтерди клубникадан өзүнө сороо үчүн колдонот экен. Аябай сонун экен. Бир жумада 2 жолу ушинтип трактор менен өтүп турушат экен. Бул жакта да биринчиден ушу мөмө берип аткан кезде ар кандай химияны колдонбой тургандай, анан экинчи жагынан экономия экен. То есть улам сайын монча 100 гектарга деген ар кандай жанагындай пестицидтерди, инсектицидтерди сатып албай, бир оборудование сатып алат экен да, ошону постоянно колдонуп турат экен. Вентилятор өзүнө жанагы зыянкечтерди соруп, аябай катуу соруп алып, анан кийин сеткасына тийгенде өлүп калат экен. Аябай жакшы нерсе экен. Кулпунайлар учуп кетпейт экен, жалбыракка да эч кандай зыяны жок экен. Бияктан эми жанагы учуп жүргөн зыянкечтерди гана өлтүрөт экен да. Жакшы нерсе экен. Бизге жана органика кылыш керек деп аткандарга ушундай сунуш берем да, ушуну жасатып же сатып алганга. Ким чоң гектарларда иштеп жүргөнгө. Негизинде бизде жайында ошо зыянкечтер аябай кыйнап салат. Ага караганда бул аябай экономичный да экен, жакшы нерсе экен. Мага жакты. All day. Буларды питомник кесип берет экен. And you'll see that next Monday. Өздөрү кеспейт экен. At last, and they're gonna Питомник do кесип уже даярдап берет экен да. And that's it. Others per box of 1,000. 256 доллар бир 1000 штукка. Ошондо где-то сомго эметкенде 23 сомдой болуп калат да. Которсо.
Yeah, but азыр бүт жерде бул жактарда уже отургузулуп тур. Анан ушунун баарын ушул Игнасио иштетирет экен. fumigated back in October. Октябрда фумигация кылып тур. Жок, October. иштетилет. Back in Жаңы October. No, отургузулат. sorry, before October. Жер мурун иштетилбесе керек. Жок, иштетилет. Жылда эле иштетет экен. 2 kilograms per hectare. Где-то 96 000 Like тонна, 96,000. ой, That's a 96 lot. тонна That's гектардан алат экен да. Impressive. Орточо. So it's about 96,000 pounds per 96,000 acre. kilograms from hectare, Or right? similar to like Где-то kilograms per 96 hectare. Yes. 1000 килограмм бир гектардан So алат. that's a lot. That's a Wow. long season. Always yielding better than Albion. Even Cabrillo. Монтерей Альбионго караганда Even, көбүрөөк түшүм. even Cabrillo yields better than Albion. Yeah. Кабриладагы Альбиондон жакшыраак How түшүм about берет. San Andreas? Strategy. Булар ошо эмелерин кесип салышат экен, гүлдөрүнчө. Анан тамырын күчөтүп, анан кийин март апрелдерде уже массага киргизгенге аракет кылышат. That's pretty cool. Канча корона болуп аткан апрелде? How many crowns you have in April? Nah, like probably like not many, like three to five, maybe 3 to 4. 3-төн 5 эле бар. Эгерде сиз дыйканчылыкка кызыгып, биздин Америкага болгон сапарыбызды дагы улантып көргүңүз келсе, биздин YouTube каналыбызга катталыңыз жана бирге болуңуз.